Ошо жана Раматул Али кары өтүп кетти. Ошол айтат, окуп отур, сабак отурсак деп устаз айтыптыр. Кары, сен ажыга барасыңбы десе, иншалла мен барым келет, барам десе, сен жакшы ниет кылбай атасың. Кары, жакшылап ниет кыл, Кудай Таалам сени өзү чакырат. Сен акча менен барбайсың деди дейт. Ажыга мен кантип акчасыз барам деп ойлоп койдум дейт. Анан Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келдик дейт. Анан ушул жерде 96-жылдары иштеп атабыз дейт. Анан ажылык боюнча собрание болуп калды дейт. Кирдим дагы дейт. Зерип кетип кайра чыгып кеттим дейт. Бирок артындагылар чыкты дагы дейт. Ажылардын арасында сен дагы фамилияң чыкты десем, эмне кылайм чыкса, $1000 жок менде бара турган дедим дейт. Ошентип ойлонуп калдым дейт. Кийин дейт муфтияттан чалды. Кары сен жок дегенде баягы самолеттин билетин төлөп барып келе бербейсиңби деди дейт. Канча болот десем, $300 деди дейт. $300 мен кантип табам? Анан бир тракторум бар эле дейт. Ошо тракторумду $300 саттым дейт. Анан ойлондум дейт да, $300 мен билетке берип койсом, анан эмнени жеймин, кантип барамын деп ойлондум дейт. Ошентип атсам бирөө дейт, бир бай досу бар экен, өзүнүн тың үйүнө чакырып калды дейт. Анан барсам ата энесин ажыга жөнөтүп атат дейт, баягы жерде. Бата алайын деп келди, чакырган экен. Барсам дейт, карап тур, сенин настроениең жок дейт. Жакшы эле, жок сен. Чото сеники настроениең жок. Жүрсең да эшикке сүйрөп чыкты. Эмне болду? Бирөө капа кылды. Эч ким капа кылган жок. Эмне болду анан настроениең жок? Бирок ошол ажыга барасың деп атты эле, анан ошого ойлонуп атам. Анан канча? $300 деди. Медели $300 берип койду дейт. Мен бул карды сага бере албайм, бербей эле кой сага. Белек деп койду дейт. Сразу эметимдан дейт, барып $300 төлөдүм. Анан жанагы $300 чөнтөгүмдө турат дейт. Анан ажыга кеттик дейт. Ажыга бардык. Барсам мен бул кары Куранды толук жаттаган, мени элдер ажы башчы кылып алды дейт. Ажеке деп мен ажы башчы болуп алдым дейт. Белектерди элдер өздөрү алып берди дейт баягы жерде. Анан жол кирем, тамак аш баардык элдерден болуп калды дейт. Жанагы тракторду саткан $300 кайра келди дейт. Ошондо устазым эстедим дейт да. Сен акча менен барбайсың. Аллах өзү чакырат сени деген сөзүн эстедим дейт. Карасаңар. Ошол эмне 88-жылдар айткан устаздын сөзү бул 98-жылдар орундалып атат да. Аллах сени чакырат. Акча менен барбайсың деп, кийин дейт, ошол акчамды алып келип туруп үйүмдүн фундаментин курдум дейт. Баягы жерде карасаңар. Демек, биз Аллах Таалага зикир кылалы тургандар, зикир кыла турган болсок, бул жерде эмне ушундай нерсени Кудай Таалам берип коет экен. Олуялык даража деп коет муну.